Саламатсыңар балдар. Жакшы эс алдыңарбы? Анда эмесе сабакка көңүл бургула. Сүрөттөрдү карагыла. Сабактын темасын аныктагыла. Сабактын темасы кесиптер. Грамматикалык материал, тубаса жана туунду этиштер. Бүгүн сабакта кесиптер темасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн этиштерди туура колдонуп, кайсы кесип ээлери эмне кыла турганын айтып жана жазып бересиңер. Тубаса жана туунду этиштерди айырмалап үйрөнөсүңөр. Ким эмне кылат? Окуучу сабак окуйт. Мугалим окуучуларды окутат. Этиштерге көңүл бургула. Окуйт, окутат. Бул куруучу. Куруучу үй куруп жатат. Бул башчы, башкарып жатат. Эмне кылып жатат? Куруп жатат, башкарып жатат. Этиштерди карагыла. Тубаса этиштер оңгу түрүндө болот. Мисалы, окуучу сабак окуйт. Куруучу үй куруп жатат. Окуйт, оңгусу оку. Куруп, оңгусу кур. Окутат. Оку деген оңгу түрүндөгү этишке Т мүчөсү кошулду. Оку, окут. Башкарып жатат. Башкарып. Баш деген оңгусуна кар кошулду. Эмне? Баш. Эмне кыл? Башкар. Зат атоочтон этиш жасалды. Ошондуктан туунду этиш дейбиз. Бул аныктаманы өзүнчө аныктама дептерге жазып алгыла. Жатка айтканды билгиле. Бул бийчи. Бийчи бийлеп жатат. Эмне? Би. Эмне кыл? Бийле. Туунду этиш бийле. Бул маляр. Маляр майлап жатат. Ырчы ырдап жатат. Өрт өчүрүүчү өрт өчүрүп жатат. Кимге эмне керек? Сүрөттөрдү пайдаланып сүйлөм түзгүлө. Сүрөтчүгө мольберт керек. Музыкантка музыкалык аспап керек. Комузчуга комуз керек. Программистке компьютер керек. Сөздөрдү пайдаланып суроолорго жооп жазгыла. Ким? Кандай милдет аткарат? Кайда иштейт? Мугалим балдарга тарбия берет. Окутат, үйрөтөт. Мугалим мектепте иштейт. Доктор эмне кылат? Кайда иштейт? Сатуучу эмне кылат? Кайда иштейт? Доктор адамдарды дарылайт, айыктырат. Бейтапканада, ооруканада иштейт. Сатуучу адамдарга кийим тандашат, кеңеш берет. Сатуучу дүкөндө иштейт. Курулуш. Куруучу эмне кылат? Куруучу курулушта иштейт.
эмне кылат? Иштейт. Куруучу кайда иштейт? Куруучу имараттарды, үйлөрдү курат, оңдойт, курулушта иштейт. Эмне кылат? Иштейт. Ашпоз тамактарды жасайт, тамакка көрүк берет, ресторанда, кафеде иштейт. Текстти тыным менен окугула, суроолорго жооп бергиле. Дарыгер. Бул кесип илгери эле пайда болгон. Аны адамзат менен жашташ деп койсо болот. Врач деген сөз байыркы славян тилдеринде сыйкурдуу дегенди түшүндүрөт. Конт коюп окуйбуз текстти. Жаңы сөз. Тажрыйба. Кайталайбыз. Тажрыйба. Стаж. Көп жыл иштеген адам тажрыйбалуу болот. Табып. Табып. Ким? Табып. Дарыгерлер жок кезде оорулуу адамдарда табып, чөптөр менен дарылаган. Биринчи сүрөттө мурунку учурдагы табып, экинчи сүрөттө азыркы учурдагы табып адамды биоток менен дарылап жатат. Текст улантабыз. Убакыт өткөн сайын жакшы дарылоо үчүн тийиштүү билим менен тажрыйба керектиги байкалды. Ассирияда, Вавилондо, Египетте, ошондой эле Кытай менен Индияда табыптар дарылоонун улам жаңы жолдорун табышкан. Болжол менен 17-кылымдан баштап медицина тез көнүгө баштаган. Ал эми азыркы учурда медициналык адистерди даярдоо деңгээли жогору көтөрүлүп, саламаттыкты сактоо системасы жакшы жолго коюлган. Биринчи тынымдын суроолоруна жооп бергиле. Дарыгерлик кесип качан пайда болгон? Бул кесип илгери кайсы жерлерде жакшы өнүккөн? Кайсы кылымдан баштап медицина тез өнүгө баштаган? Ойлонууга убакыт берилет. Ойлонуп бүтүңөрбү балдар? Келгиле мен жардам берейин. Биринчи суроонун жообу: дарыгерлик бул байыркы кесип деп түшүнөбүз. Ассирияда, Вавилондо, Египетте, Кытайда жана Индияда пайда болгон. Үчүнчү суроонун жообу: 17-кылымдан баштап медицина өнүгө баштаган. Ашпоз. Ашпоздук кесипке баа берүү кыйын. Бул кесип бүткүл дүйнөдө эң кеңири таралган жана өтө керектүү кесип. Даамдуу тамакты тез жасап коюш адамдардын колунан келет. Бирок ашпоздой боло алышпайт. Жаңы сөз. Көрк. Синоним. Кооздук. Ашпоз тамакка көрк берет. Тамакка кооздук берет. Мыкты ашпоздордун жасаган тамактары даамдуу, көркөм чыгармалар деп аталат. Алардын максаты адамдарды тойгузуп коюу гана эмес, бышырган тамактарына өзгөчө даам, жыт, көрк берип, адамдардын маанайын көтөрүп, сезимдерин да азыктандырууга шарт түзөт. Экинчи тынымдын суроолоруна жооп бергиле. Ашпоз кесиби качан пайда болгон? Баары эле ашпоз боло алабы? Мыкты ашпоз кандай болуш керек?
Азыр ашпоздун кесиби маанилүүбү? Ойлонууга убакыт берилет. Кесиптерди салыштыргыла. Суроолордун жардамы менен таблицаларды толтургула. Кандай деп ойлойсуңар, кайсы кесипке ээ болуу оңой? Дарыгерлик кесиппи же ашпоздук кесиппи? Ар бир адам дарыгер боло алабы? Кайсы кесипте жоопкерчилик көбүрөөк? Ар бир адам ашпоз боло алабы? Эки кесипке тең ээ болуш үчүн адамдар эмне кылыш керек? Ойлонууга убакыт берилет. Өз алдыңарча текст жазгыла. Кайсы кесип ээлери эмне кылат? Аларга кайсы буюмдар керек? Дарыгер эмне кылат? Ага эмне керек? Себеби? Ашпозчу эмне кылат? Ага эмне керек? Себеби? Куруучу эмне кылат? Ага эмне керек? Себеби? Ойлонууга убакыт беребиз. Сага кайсы кесип жагат? Эмне үчүн? Мисалы мага мугалимдин кесиби жагат. Себеби балдарды окутуп тарбиялайм. Ошондуктан мага мугалимдин кесиби абдан жагат. А сагачы? Сага кайсы кесип жагат? Себебин да жазып кой. Курулуш менен байланышкан кандай кесиптерди билесиңер? Кыскача мүнөздөмө бергиле. Класстерди толтурабыз. Куруучу үй куруп жатат. Башчы курулушту башкарып жатат. Бул сөздөрдөн кайсы сөздөрдү класстерге аласыңар, кана балдар? Маляр майлап жатат. Бул сүйлөмдөн кайсы сөздү класстерге аласыңар? Бул кайсыл кесиптин ээси? Туура. Бул инженер. Канаке балдар? А болчу? Архитектор. Курулушка дагы байланыштуу кайсыл кесиптер бар? Курулуш менен байланышкан кандай кесиптерди билесиңер? Кыскача мүнөздөмө берип, класстерди толтургула. Үй тапшырма. Бул сүрөттөгү адамдар кайсы кесиптин ээси? Эмне иш кылышат? Силерге бул кесип жагабы? Эмнеге? Себебин жазгыла. Силер келечекте кайсыл кесиптин ээси болгоңор келет? Эмне үчүн ал кесип ээси болгонду каалайсыңар? Дептериңерге суроолордун жоопторун жазгыла. Ушуну менен сабак аяктады балдар. Саламатта калгыла.